Эгерде сиз Бишкектен өлкөнүн кайсы бир аймагына кетүүнү пландасаңыз, анда бул жерге келбеңиз. Анткени бул автовокзал биротоло жабылды. 23 октябрда Бишкектеги Батыш автобекети толугу менен жабылды. Ал эми шаар тургундарына буга чейин Фучик көчөсүнүн батыш тарабына курууну пландап жаткан жаңы автобекеттин эскиздери таанытылды. Байкаганыңыздардай, бул жерде мурункудай адамдардын жана кичи маршруттардын тыгыны жок. Себеби шаар сыртында жаңы заманбап автобекет курулууда. Мэрия муну менен Бишкектин батыш тарабындагы жол тыгыны көйгөйүн чечүүнү көздөйт. Бош турган автобекетти тартып жатканыбызда бизден бул жерден жаңы автобекетке кантип кетсе болорун сурагандар болду. Убактылуу автобекеттер ар башка локацияда жайгашкан. Маселен, Ош же Жалал Абадка барууну көздөсөңүз, ал үчүн жаңы ат майдандын жанында жайгашкан автобекетке барышыңыз керек. Биз автобекетке келгенибизде ат майданда иш чара өтүп жаткандыктан айланасында унаалар жык чыймай экен. Ал эми жүргүнчүлөрдү бир нече кичи автобус гана күтүп туруптур. Баса, ушул жерден Ташкентти көздөйдө автобустар каттайт. Убактылуу автобекеттерге номер 13 жана 40 автобустар менен жетүүгө болот. Жол акысы 20 сомдук түзөт. Айланмадагы убактылуу автобекет азыркы учурда ушундай көзгө сүйүмдүү көрүнүштө. Бул жактан Нарын, Ысык көл, Алматы сыяктуу аймактарга сапар алсаңыздар болот. Автобекетте автобустарга билет сатып ала турганга касса бар. Мисалы, Алматыны көздөй кетчи автобуска билет алсаңыз болот. Бул жерде айдоочуларды текшерген нарколог да иштейт, ошондой эле нарицеси бар энелер үчүн да атайын бөлмө ачылган. Биз барганда автобекетте эл көп экен. Жүргүнчүлөрдү жеке кичи автобустар күтүп турду. Бул жерден Ысык көлгө жана Нарынга барууга болот. Ошондой эле каалагандар такси кызматын да колдоно алышат.